5. bölüm. Sözdün açığын айтайын. Maga arаңарdan biri atasının төшөгүн tepsep, өгөй энеси менен жатып жүрөт деген анық кабар жетти. Бул Кудайды тааныбагандарда да болуп көрбөгөн, жеткен бузукулук эмеспи? Ушуну билип туруп, эмнеңерге мынчалык көөдөнүңөрдү көтөрүп жатасыңар? Андан көрө кайгырып, ушундай кылгылыкты кылган немени араңардан чыгарып таштаганыңар оң болот эле го. Өзүм жаныңарда болбосом да, оюмда силер мененмин. Андыктан араңарда турган сыяктуу мындай бузукулук кылган адамга карата эгебиз Ыйсанын атынан өкүм чыгарып койдум. Баарыңар чогулганыңарда, оюмда мен өзүм да, эгебиз Ыйсанын кудурети да силер менен экенин эске алып, жанак адамды шайтандын колуна тапшырып салгыла. Ошондо күнөөлүү денеси кыйраса да, эгебиз Ыйса Машаяк кайтып келген күнү руху куткарылып калат. Обу жоктонуп, көөдөнүңөрдү көтөрүп жатканыңар дурус эмес. Же бир аз эле камыр туруш бүтүндөй камырды ачытаарын билген жок белеңер. Күнөөнүн эски ачыткысын алып таштап, ачыткысыз жуурулган жаңы камырдай таза болгула. Силер чынында эле ошондойсуңар. Себеби күнөөдөн куткарчу козубуз Машаяк биз үчүн курмандыкка чалынган. Ошондуктан куткарылуу майрамыбызды мурдагы зулумдук менен кыянаттыкка толгон эски табиятыбыздын ачыткысы кошулуп жасалган нам менен эмес, анын ордуна тазалык менен ак ниеттүүлүктүн ачыткысыз наны менен тосолу. Мурдагы катымда мен силерге бузук адамдар менен алакада болбогула деп жазгам. Ошондо кеп кылганым, бул дүйнөдөгү бузуку же ач көз адамдар, уурлар же бутпарастар эмес болчу. Анткени алардан оолак болуш үчүн силер бул дүйнөнүн өзүнөн алынып кетишиңер керек болмок. Айтайын дегеним, өздөрүн боордошуңар дегени менен чындыгында мурдагыдай эле бузукулук кылып, же арам пайда табууну көздөп, же буркандарга табынып, же ушак таратып, же масчылыкка берилип, же болбосо уурдап тоноп жүргөндөр менен баарлашпагыла. Ал турсун бир дасторкондон даам татпагыла. Жыйындан тышкаркыларды соттоп мен эмне кылмак элем? Силердин соттоп жаткандарыңар болсо, жыйын ичиндегилер эмеспи? Жыйындан тышкаркыларды Кудай өзү жоопко тартат. Ошентип бузулган немени араңардан чыгарып салгыла.